Барекендештер. Америкадан чоң ысык салам. Бүгүн 8 апрель. Көчө күнү Колумбустан чыгып, Бруклинге бүгүн эртең менен саат 6-да келдим. Брайтон Бичтен. Азыр мен Брайтон Бичтемин да. Брайтон Бичтен трейни кетип атат. Q трейн. Бүгүн жүктү 11-де чыгыш керек. Анан убакыт болуп калып, тракты паркингге токтотуп коюп, такси менен атайын Брайтон Бичке келдим да. Азыр эртең менен 6:30. Көп кишилер жумуштарына чыга башташты. Бирок элдер аз да. Мен бүгүн ошо легендардуу Брайтон Бичти сиздер менен тааныштырып коеюн деп ойлоп атам. Азыр Брайтон Бич көчөсүн 5-6 көчө ары, 5-6 көчө бери тартып сиздерге көрсөткөнгө аракет кылам. Брайтон Бичтин жанынан океандын жанына барабыз. Океанды да тартып, анан дрон учурабыз. Бирге болуңуздар. Легендардуу Брайтон Бичти чогуу көрөлү. Мына достор, Кони Айленд Авеню менен мына мыякта сиздерге көрүнбөй атабы, же көрүнүп атабы? Брайтон Бич Авеню деп жазылып турат. Ушул эки көчөнүн кесилиши Брайтон Бичтин жүрөгү деп койсок болот да. Мына башталды. Мына Ташкент супермаркети. Өзбекстандан келген биздин кошуна мамлекеттин туугандары ачкан чоң супермаркет. Абдан эрте ачылат экен. Фармаси дейт. Биз жаңы келгенде алгачкы күндөрүбүз ушу Брайтон Бичтен башталган да. Citibank дейт. Мына бул метрого кире бериш жерде, мына Брайтон Бич деп жазылып турат. Брайтон Бичке B менен Q трейн келет да. Так, азыр орусча жазууларды издейбиз Брайтон Бичтен. Мына ушул Брайтон Бичтен көп кинолор тартылган, көп кыргыздын жарандары келип жашап башка штаттарга кетишкен. Кыргызстандан жарандар, көп жарандарыбыз келгенде көбүнчөсү ушу Брайтон Бичке келет да. Анткени бул Брайтон Бичте СНГдан келген 60-чы, 70-чи, 50-чү жылдардан жарандар, СНГнын жарандары келип мияка отурукташып, бала чакалуу болуп, небере чөбүрөлүү болуп, анан көп ишканаларды ачышкан. Брайтон Бичтен жумуш табыш абдан жеңил. Бул жерде ошо Бруклинде Русская реклама деген газета бар. 25 цент эле турат. Толтура где-то 30га жакын барак. Ошондон бүт объявлениялар тапсалат да, жумуш боюнча көп жарандарыбыз ошол газета аркылуу табышат да. Агентстволор бар. Мына денежный перевод дейт, золотая корона дейт. Бул жакта Брайтон Бичте жашаганда англис тилинде эле көп кереги жок да. Тияка кирсең деле орустар орусча сүйлөшөт, мияка кирсең деле орусча сүйлөшөт. Дагы азыр кызыктарды издейли. Мына Брайтон Бич 6 дейт. 6-чы Брайтон Бич экен. Мыякта пицца саткан бурчтагы магазин жабык экен эме. Забегаловка. Жаңы келгенде
акчаны аячубуз да. Ошол жака көп кирчүбүз да. Дагы азыр орусча жазууларды издеп атам. Орусча жазууларды издеп атам. На. Почта дейт. До востребования дейт. Орусча жазылып турат. Денежные переводы, факсы, марки, копии дейт. Воздушные перевозки, срочные переводы, письма, посылки дейт. Так, азыр издейбиз. О, мына. Брайтон, Дандыр дейт. Өзбек туугандар мияктан Дандыр жашашат экен. Самса, лепешка. Мына өзбек аксакалдын сүрөтү турат. Миякта домашняя кухня дейт. О. Азыр трейн өтөт миякта. Достор, кеттик анда. Дагы кызыктарды издейли. Брайтон биштин аркы башына барып, кайра келели дагы. Океандын жегине баралы. О, тиякта Мосфильм деп жазылып турат. Мосфильм. Бул дүкөнгө дагы далай жолу киргенбиз да. Ичинен дисктерди алчубуз, DVD көрөбүз деп. Так, медикал дейт. Түркиш дейт. Түркиш кебаб дейт. Бул да ачылы эле экен, мияка дагы түрктүн тамактарын жеп көп келгенбиз. Бул ландромат экен. Америкада ушундай ландромат машиналар болот. Көбүнчө бул этаждуу үйлөрдө жок условия. Койдуртпайт да. Анан элдин баары ушундай ландроматка кирлердин жумасына келип, бир жолу, эки жолу жууп турушат. Легендарду Брайтон Бич. Так. Брайтон Бичтин үстүнөн трейндер шуулдап өтүп турат да. Башында келгенде көнө албайсың да, уктай албайсың. Кийин трейн өтүп атабы, өтпөйлөбү баары бир болуп калат да. О, тиякта пиво деп жазылып турат. Пиво деп жазылып турат. О, миякта аптечный дом деп. Мына. Бизге тааныш буквалар менен аптечный дом деп жазылып турат. Орустар иштетишет го дейм. Дагы кызыктарды издейбиз туугандар. Биздин Кыргызстандын жарандары келип калсаңар, студентский виза менен же болсо турист болуп келип калсаңар, ушу Брайтон Бичтен квартира табыш да жеңил, жумушта табыш жеңил. Дагы информация үчүн Нью-Йорк штатынын плюс жактары да көп, минус жактары да көп да. Примерно алсак, парковка табылбайт да мыяктачы. Машиналарды мондай кылып койшат, биринин аркасына бирин. Кечке место издейсиң, анан кичинекей бир место калтырып койшат. Ошого параллель паркинг жасаш керек да. Параллель паркинг оорураак да. Анан место аз болсо деле астыңкы машинаны, арткы машинаны сүзгүлөп атып, анан эптеп коюп салышат да. Бамперлери чийик болот, сынык болот көбүнчө машинаныкы. Башка штаттарда мындай коюшпайт. Жанаша коюшат да. Прямой келип туруп эле токтотосуң, прямой чыгып кетесиң. Аябай удобный. Анан машиналардын да состояниясы жакшы болот. Мыякта балдардын эмес экен, кийимдер экен. Биз могул Санкт-Петербург деген магазинге көп келдик да, жаңы келгенде. Брайтон Бичке келип калсаңар, ушу Санкт-Петербург деген магазин ичинде сонун англис тилин үйрөнөм десеңер, көптөгөн китептер бар,
Словарлар бар. Жакшы нерселер көп. Бүттү. Андан ары Chase Bank. Миягында эмне бар экен? Тиякта аптека деп турат. Болгону ошо мына легендардуу Брайтон Бич. Азыр эрте болуп атат. Эгер түш болгондо муяктан өтүп баратканда улам астыбыздан кыргыз жигиттери кыздары чыгып бермек да. Коюңуздар анда океан жакка баралы. Трейн өтүп жатат. Элдерди ойготуп атат. Тургула, жумушка баргыла деп. Мына Брайтон Биштин үйлөрү ушундай болот. 3102 деген үй экен. Ушундай сырты кирпич болгон. Эски үйлөрдө. Мына Брайтон Биште жашаган кишилер кандай машиналар менен жүрөт экен? Volkswagen. Эмне болду экен? GMC дейт. Acura дейт. Jeep дейт. Мондай кичинекей машина Америкага аябай удобный да. Парковканы баттабасың. Кичинекей место болсо кирип коесуң. Американын Нью-Йорктун бир минусу абдан кир шаарда. Өткөндө Чикагого барбадыкпы? Таптаза. Колумбусту көчөгүнү көрдүк. Таптаза. Америкада ушундай детский площадкаларды көп курушат. Абдан балдарга көңүл бурушат. Карагылачы. Кир. Мусордун баары жатат. Тияктын баары мусор, мияктын баары мусор. Детский площадканы таптаза кармаса болот да. Нью-Йорктун бир минусу мусорду эшикке чыгарып жолго чыта беришет ушинтип. Чикагодо болсо мусорду жолго чытатпайт. Мэр айтыптыр, Чикагонун мэри. Чикагонун ичинен бир да мусор жок болсун депчи. Коронун ичине коюшат да мусорду Чикагодо. Мына Брайтон Биштин жанында океан бар. Мына монтип мусорлардын баарын эшикке чыта беришет Нью-Йоркто. Абдан кир шаарда. Жайкысын күн ысыганда жаман жыт.
жылдары Сэнди деген ураган болуп, Бруклинди суу каптаганда. Ошон үчүн медицинский центрде өйдө жасап коюшкан да. Суу каптаса дагы сууга тийбесин деп. Мына океандын толкунун көрөлүчү. Бруклинге келип кантип океанга колубузду салып кетпейбиз. Бирок океан мага жаккан жок, ысык көлгө жетпейт экен. Мында кирирээк болот, анан абдан туздуу да. Чыгып океанга түшүп чыккандан кийин шортиң 1 сааттан кийин темир шортик болуп калат. Күн сонун болуп чыгып келди. Мына Брайтон Бич. Анда дрон учуралды, достор. Дрон учуруп коюп, мен кайра такси кармап алып, тракка барып, жүктү чыштап, башка жүк алып алып, башка штатка кетиш керек. Кеттик анда, достор. Pourquoi je pleure? Voici le SOS d'un rien en détresse. J'ai mûri hier sur terre. Pourquoi me faire vos seulement dans ma je toujours confondu la vie avec le condescendé. Je crois dans un vie, tu es à ma force. Je sens quelque chose qui m'attire, voler. De l'univers, je me sentais d'abord seulement de pourquoi je vise, pourquoi je meurs, pourquoi je ris, pourquoi je pleure. J'y crois comme les autres, vérité de notre monde.
je vis, pourquoi je meurs, pourquoi je ris, pourquoi je pleure. Voici le SOS d'un rien en détresse. J'ai mûri d'hier sur terre. Pourquoi me faire vos âmes seulement dans ma part? Il faudrait voler montagne avant. Si je me sentais là-bas, seulement dans ma je toujours confondu la vie. Так, Брайтан Биштин дагы көрсөтө турган нерсеси продаются книги дейт. Китеп саткан дүкөнү бар экен. Паркингде ушундай метр менен төлөйт да Брайтан Биште. Тренингерде түстүстү. Брайтан Бич Авеню 3-стрит дейт. Остановка екен. Брайтан Биште Америкада жашылча жемиштерди монтип сырткы эле коюп коет да. Өзүң пакет аласың. Ана салып алып дүкөнүн ичине кирип төрөп кетесиң да, ценалары. Бадыраң 99 цент дейт. Жүгөрү 99 цент дейт. Помидор 49 цент дейт. Жүзүмдөр канчадан экен? 99 цент дейт. Бүт эле 99 цент экен. Брайтан Бич. Ушинтип эле трейн өтө берет Брайтан Биштечи. Мякта белая ладья деген дагы для взрослых и детей дейт. Клуб, шахматный клуб екен. Аптечный дом дейт. Брайтан Бич ушундай достор. Bank of America дейт. Chase Bank of America мякта популярный банктардан. Брайтан Бич 5-стрит дейт. Мына мондай Брайтан Бич. Мусор. Мусордун мекени Брайтан Бич.
шашып баратканда ушуларды алып кетет. Мыякта молочный экен жылан. Чучук сатат экен. Чучук сатылат экен. Bir çocuk $16 eкен. Til satılат eкен. Bir til $15, 83 cent deydi. Doktor 7, 6, 8 dolardan eкен. Tak. Paptular. Yüzüm. Örük degендер. Кассалар ушундай көп болот экен. Кассалар. Сууларды мыяка тизип коюшат экен. Могу жерде орустун немеси бар, орустардын таксиси бар, ошол жака отуруп алып кетиш керек. На, Брайтон-Бич, прощай. До следующего раза. Брайтон-Бичтин велосипедтери. Ушул жакта такси бар эмес беле? Кар сервис дейт. Ушул жерден такси кармап алып кетели. Мына, буякта автошкола дейт. Попри біль в тому, твоє серце руками прикрила. Разом ми, але річ не в тому, я не можу розправити крила. Повернись, я приймаю біль твоїх очей, так глибоко самотніх, самотньо глибоких очей, де